Алла Таала башка бир сурада айтат: Астагфирулла. Инналлаха иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна. Албетте Алла Таала дейт, муъминдардан өздөрүнүн нафсларыны, жандарын сатып алган дейт. Ва амвалахум, ошол муъминдардын малын дагы Алла Таала сатып алды дейт. Аягында ошондой муъмин адамдарга бейиш деп Алла Таала сүйүнчүлүп жатат. Муъмин адамдын муъмин дегенден кийин таксырын, муъмин деген мааниси ошол Аллага ыйман келтирип, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп баягы адамдар бир тууганыбыз каза болгондо айтып атпайбызбы? Биз Алладанбыз, Аллага кайтып баруучубуз деген мен өзүмдө эч нерсем жок деген маанини айтып атабыз да. Ошол жактан келген бул бир тууганым мына кепти өзүнүн ордуна. Бул ааламдын, бул дүйнөнүн адамы эмес эле деген түшүнүк. Сиз менен бизди дагы Алла Таала айтып жатат. Сен момун болсоң, мен сени сатып алып койгонмун дейт. Сен өзүңдөн эч нерсең жок дейт. Сенин жаның дагы, малың дагы бул меники дейт Алла Таала. Эми ошону чында биз Алланын жолунда жаныбыз менен, малыбыз менен курбанчылык кылып, башка бир мусулмандарга даяр болуп тура турган болсок, анда Алла Таала би анна лахумул жанна дейт. Албетте ошондой момундар үчүн бейиш дейт.